Баткенде жол кырсыгынан 22 адам жабыркап, 1 киши каза болду. Ош Баткен Исфана Уна жолунда жол кырсыгы катталып, анда 22 адам жабыркап, 1 киши каза болду. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Кырсык бүгүн 17 октябрда болжол менен саат 14:40 чамасында болгон. Баткен районунун Актатыр айылынын аймагында Ош Исфана багыты боюнча бараткан жүргүнчүлөрдү ташуучу Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү автоунаасы менен Исфана Бишкек багыты боюнча бараткан жүк ташуучу Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү унаалар кырсыкка учураган. Жабыркаган жарандардан өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абыш Халмурзаев кабар алган. Алардын 5-өөнүн абалы оор, жандандыруу бөлүмүндө экендиги айтылды. Учурда кырсыктын себептери такталууда.